Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Баштайбыз, Так. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Айрыкча биздин Кыргызстанда бизди көрүп аткан туугандар. Биз моундай кылып, адатка көрө кофени куюп, эң биринчи биздин оператордон баштайлы. Кофе менен биз туугандарыбызды бир сыра сыйлап, анан умра тууралуу бир нече суроолорго жооп алайлы деп келдик. Мына тараптан карасаңыздар, Кыргызстандын эң чоң динге берилген жагы деп эсептесек болот. Исламга аябай бекем болгон Ноокат шаарынын, таратан Ноокат районунун Ноокат шаарынын имамдарын таптык. Ажы башчыларын, динге кызмат кылып жүргөн биздин шейхтерибизди таптык. Азыр иншалла бул кофе үстүндө, бизде чай үстүндө деп коебуз. Кофе үстүндө дегенде жаңы бир жаңылык кылыпчы. Кофе үстүндө бир-бирден сөзүн алайлы иншалла. Эң биринчи аксакалыбыз Ноокат районунун Жатан кичи шаарчасында мурда имам болуп кызмат кылган, азыр дагы динге кызмат кылып жүргөн. Азыркы күндө бир чоң группаны жетектеп келген, умрачылардын тараткан умра ибадатын кылып келген, Аллахтын коногун жетектеп келген ажыбыз Абдымалик ажы Ганиевке сөз беребиз. Бир өзүнүн бир орун айтсын, андан кийин бул жакта алдыңыздарга баарыңыздарга белгилүү, тааныштырбасам деле белгилөө керек. Биздин адашыбыз Санжарбек деген мырза бир сөз айтып берет, андан кийин бул жактан Ахматалы деген шейхибизге. Абдымалик ажы биздин тагабыз болуп кетет, жакыныраак айтайлы. Биздин көрүнүшүбүз башкачараак болгондуктан тагам бир эмеден умрадан бир шеңгел айтып берсе, кандай болду биздин бул сапар негизичи? Адамдарда кандай бир таасирлер болуп атат? Байкашымча бир отурганда бир сүйлөшүп калдык. Мунусунда ата-энесин алып келгендер аябай көп болду депчи. Чындыгында биз таасир алдык да ошол айткан сөзүңүздөн. Ошону бир дагы толугураак айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah. Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дуруд салаваттар болсун. Biz bu safarda 94 yaşdagi enemiz, 84 yaşdagi bir enemiz menen safar tartıp geldik. Baldar albatta baldar alıp geldi. Bu safarımız buga çeyin 2 jol gelgen çoğ acılık menen. Hazırkı umrada birinci jolu gelişim. Özgöçe boldu dep aytalam. Sebebi bizdin acılarımız dostlar menen geldik. Şol ayıldagı enelerimiz menen geldik. İbadatımız özgöçe boldu. Özgöçe degendegim bir gün dağın kalbastan şol Mekke'de umra inşallah. Nafil umralarda kıldık. Nemege girgizbetken tavaf kılganga Kaba'nın canına. Ekramsız. Anın ekramdı oşol Kaba'ga jakыныраак boluşu üçün boluşunca çöntükten karjılap Ayşenez mescidine varıp ibadatka jumşaylık dep dünyabız menen dagın, küçüğüz menen dagın şu hareketlerdi boldu. Umranı көп kılsızlar da maşallah. Gününe 2'den umra kıldık. Allahu akbar. Gününe 2'den umra kılıp attık. Anın boluşunca jakşı boldu. Anın aldı 13-14 umra kıldı. Arkabız 8-9 umra boldu dep aytıştı da. Men umranın da толук амалды Айша мечитине барып гостиницадан чыгыпчы.
келип тавафты кылып Сафа Марвада жүгүрүп кайра умраны бүтүрүп үйүнүн гостиницага келге чейинкини мен 6 километр же 7 километр эсептедим да. Ошондо күнүнө 2ден умра кылганыңыздарда 14 километрден басты да жамаатыңыз, а? Ошондой болду. Мен күнүнө 14 километр басты. Ошончолук берилүү менен кылган ибадатына өзүм кайыл болдум да. Алла Таала ден соолуктарын саламат кылсын, умраларын Алла Таала өзү кабыл кылсын. Амин. Анан энелерибиз дагы неме гостиницада жатканды каалабады. Алла. Балдары кетип, сиз чарчап калдыңыз, барып келели десе, жок, мен атай келгенмин, мен дагы барам дешип. Анан араба менен алып жүрүп аттык. Өтө курсан болушту да. Көп эле. Ошон үчүн биз чоң ажылыкта деле алып барсак 6-5 умра кылып элек да. Bir ay içinde. Bir ay içinde. Анан мунусунда 10дон ашырып бергендигибиз өзгөчө болду. Меккеде 10 gün турдуңуздар, бирок 14 жыл умра кылдыңыздар. Отодогу Кызыл деңизге саякаттан сырткары. Немеси алдында саякаттар да болду да. Саякат болгон күндөрдө дагы келип бир намазга катышып кетишке гана жетишип аттык да. Анан сүйүү менен аткарышты иншалла. Анан немелерибиз жамаатыбыздын мен биринчи ажылыкка келгенде ошол умра кылып келбеппин деп өзүмчө аттан кылган элем да. Себеби канча китептен окусаң деле бир көрмөйүнчө адашуулар, анан жүрөктө армандар көп болот экен да. Ошондон барып умра кылып алып келсе чоң ажылыкка жакшы болот экен деп көп айтат элек. Анан досторубузга ошону көп жолу айттык эле. Анан азыр келишип досторубуз, анан ошо айылдагыларыбыз бар деге сиздин айткан сөзүңүзгө ынандык. Жакшы экен. Бул авал умра кылып алган жакшы экен деп азыр өздөрү фикир кылыш баштады да. Ушуну менен бирге эртеге булар баргандан кийин ажылыктын сабагын буга чейин өтүп келишкен. Bizde haftalık dersimiz var da. Oşol haftalık dersimizde umra turusunda, acılık turusunda dağın kitaptan ötüp ketkenbizde. Bırak olur 3-4'ten öyle düşüngön emesken de. Bugünkü günde hazır oşolorun elestetip görgön başka oldu hatta. Anan bargandan keyin kaytadan dağın okuyubuz. Biz acılıkka daярданабыз hatta. Oşol acılıkты эми daярданып туруп келсе, Кудай кааласа. Дагын өзүнө жүрөгүнө мындай таасир ала турган болот да. Өзү чынында мынол баруу сабак ала турган болду бул группачы. Себеби мындай көп ибадатка иштихат кылып, умраны көп кылуу негизи сабак болот. Ким умрага келсе дагы ушул Абдымалик ажынын группасы жана өзү кылганчалык ибадат кылса рекорд деп койсок болот да. Мындай рекорд боло элек чынындачы. Эми баягы ибадатта бар калатылы фастабикул хайрат, жакшылык иште жарышкыла депчи. Биз башка дүйнө иштеринде жарышып атабыз, бирок ибадатта жарышууну бир аз көңүл бурбай атабыз да, жарыш керек. Иншалла мен кийинки группа менен келгенде өтөйүн деп атам. Тага жээнден өттүр дейт го иншалла. Өтөбүз. Эгер өтө албай калсам, кол көтөрөбүз дагычы. Мындан кийинкиден дагычы. Аллах разы болсун. Анан баса белгилей кетиш керек. Могул Абдымалик ажынын группасына 94 жаштагы эжебиз бар, а? Ошол энебизге баласын айттым да. Энем окуп кой деп немеганын дам салганы бар эле. Анан энебизди дам салып, анан кийин баласын айттым эле умра кылдырганда энем жакшы эле экен десем. Баягы энебиз ошондон кийин ооруп калат да. Ооруп калат, анан ошол маалда келин айтып калат ушундай умрага дейт. Энебиз сакайышы менен мен ошол жака апаргыла дейт да. Машалла. Апаргыла дегенде мен өзүм коркуп калдым да. 94 жашта болсо деп коркуп калдым. Себеби мен үйдүн эң кичигимин дагы атам менен апамын колунда өскөм да. Анан олордун акыркы сапарга узатуу немесинде дагы өзүм болгом да. Кыска эле убакытта болгон да. Атам айтты эле биз коомбуз, пышкан коомбуз дейт эле да. Коон пышкандай үзүлүп калат экен да. Билинбейт экен, созулбайт экен да. Ошодон анан мен ошону эстеп кеттим да, кийин коркуп калдым да. Коркуп анан барсам, чоң энебиз мындай деди да.
men жашадым. Мен ошол жакты самартым. Кудай Таала кайсыл жерден берсе, мен ошого ыраазымын. Дегенде менин жүрөгүм ошол туйлап кыйнап аткан нерсени ошол жерде үзүп тастады да. Чоң эле. Алхамдулилла азыр жакшы, ден соолугу жакшы, бир да неме болбоду, кыйналбады, гайраттуу жүрдү. Кайсыл жерде баягыдай тошуктар болуп, отуруп калган жерде дагы чоң эле кантип атасыз деп барсаң, алхамдулилла жакшымын дейт. Аллаху акбар. Мен кыйналдым, же мындай дебеди да. Мен ошол эки чоң энеме ошол ыраазымын да. Ушул жерге келгенине вижданан, жүрөгүнөн ыраазы болуп келишип, ошол канчалык баягыдай тошуктарды көрсө дагы мен ыраазымын деп отурду да. Мен кыйналып кеттим, мен мындай болдум деген сөздөрдү чоң элемдер айтпады да. Алла кабыл кылсын, ибадаттарын, күнөөлөрүн кечирип, иманга бай кылышты Алла Таала насип кылсын. Амин. Аллах разы болсун. Өтө жакшы, бир үлгүлүү, сабак ала турган деңгээлдеги бир умрадагы бир көрүнүштү айтып бердиңиз. Аллах разы болсун. Бу дагы да пайдаланабыз, насип кылган болмосочу. Эми шейх Санжарбек, сиз дагы бир үзүндөн айтып берсеңиз, сиздердин. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен мурунку жылы немеден мурун, ковидтен мурун Омурага келебиз деп атканбыз да. Деп жамаат менен чогулуп, эртең учабыз деп жамааттын бардыгы үйгө келишкен эле. Баягы ковид биринчи жолу жабылгандачы. Бардыгы үйгө келип, эртеге учабыз деп аткан күнү жабылып калган да. Анан аксакалдар үйгө келген, чай ичип отурганбыз, бардыгы сүйүнүп өпкөсүн кылдыктап алган, эртеге учабыз дейишип. Анан ошентип кайра барбай калдык да, аркага кайтып кеткенбиз да. Анан өткөндө умрага келгенде, бүгүн келгенде дагы мен эң чоң сабак алган нерсем бизге берилген мүмкүнчүлүктү, мындай айтканда шансты ордунда пайдаланып калыш керек экен да. Азыр мына жерде келип 3 күн 4 күн болуп күнүбүз аяктап атат да. Бая балдардан сурап атам да, эртеге күнүбүз түтүп калды, эртең кетебизби, өзүн кетебизби деп сурап атып, анан ойлонуп атам да. Азыр 15 күнгө 1200-1300 доллар менен келип атабыз. Эми ошончо жыл ушул жерде жүргөндө ошончолук күн эсептеген эмес экенмин деп таң калып атпаймынбы? Ушул жерде окуп жүргөндө карасаңыз, азыр харамга барып замзам ичкениңдер өзүнчө бир рахат. Намаз окуганың, ибадат кылганың, адамдар менен сүйлөшкөнүң, адамдар дават кылганың, өзүнчө эле бир ар бири өзгөчөсүндө берилген чоң неемат экен да. Мен эң чоң сабак алган нерсем ушу бизге берилген ар бир немени мүмкүнчүлүктү убагында туура пайдаланып калыш керек экен. Канча жыл өтүп кеткен карасаңыз, айтып атпаймынбы азыр 5-6 жыл ушул жерде жүрүп кеткенден кийин эми азыр жүрүп окугансыз. Окуп жүрүп, эми азыр 15 күнгө ошол 15 күн ганимет көрүнүп атат. 1200-1300 долларга келгенден кийин таң калдым. Ошончо жыл канчалаган шанстар кетти биздечи. Азыркы ширин болду да азыр. Азыр күнүм кыскарган сайын мен ошону ойлонуп атпаймынбы? Азыр эртең күнүм бүтөт экен, бүгүн күнүм бүтөт экен деп азыр бая балдар менен сүйлөшүп, ошол убакытты пайдаланып калышыбыз керек экен деп неме кылып атам да. Анан дагы экинчи бир нерсе, кофе коеюнбу? О, бир жылы бүгүн дагы адамдар менен сүйлөшүп атып, ошону сүйлөшүп калдык да. Бир жылы бизден ноокаттан эле бирөө келген. Арабский кофе. Ажыга келип, барыңыздарга куюп беришти. Мектептин директору, көп жыл директор болупту мектепте. Анан көп жылдан бери өзүн ушундай эң ушундай өзүнөн өткөн адам жок деп көрүп жүргөн адам да. Анан келип мешитке кирсе, пайгамбарыбыз ушул жерде болду да, окуя өзү айтты. Мадинада. Мешитке кирип, анан өзүнчө мындай кыйын сезип, адамдардын арасында эми ушинтип жүргөн, мешитке кирсе, элдин бардыгы Куран окутат экен. Баягы эми көп жылдан бери авторитет болуп жүргөн адамдардын бардыгы кел деп астыга неме кылып жүрүшкөн. Анан да кирсе, элдин бардыгы Куран окутат. Куран окуйн десе, бул арабчаны билбейт, окуй албайт. Анан бир аз ойлонуп калыптыр да. Мен ушундай болгону менен эл катары караса Пакистан деле Куран окутат, Индиясыз деле, Африкасыз деле, кимиси Кытай деле бардыгы Куран окутат. Анан таң калып, ойлонуп чыгып кетип барса, ажда билесиз го, адам көп болот, эшикте дагы, сыртта дагы көп адам болот. Анан ушинтип өтүп бараса, карыган негир, африкалык кемпир бүкүрөйүп калыптыр, мында болупчу. Анан алдына чоң Куранды ачып алып окуат. Машалла. Анан баягы өтүп кетканда сразу тык кетип баягы мээсинде баягы таасир бериптир да. Мен өзүм ушундай кыйынмын деп жүргөн болсом, ушундай иштеди, мында кылдым деп жүрсөм, ошол бир кара кемпирчилик жок экенмин деп каттуу жүрөгүнө каттуу тийиптир.
ошо кара кемпирчи элек мен Кур'ан окушду билбейт экенмин деп өтө катуу таасир алып кеткен экен. Канча интеллигент болсом да, канча көп китепти билсем да, бирок Аллахтын китебин окуй албадым да. Окуй албапмын. Мен деңгээлим ошончолук жок экен кемпирчи элек деп катуу таасир алды да. Барып Кур'ан окушту арабчаны үйрөнүп 60га жакындап калса керек эле ошондо келген. Кур'ан окушту үйрөнүп, аял дагы Кур'ан окушту үйрөндү. Демек бул жака келген адам ушундай айланасынын чөйрөнүсүндө көз чаптырган болсо сөзсүз түрдө таасир алат экен да. Дагы ушундай эле сыртка чыгыш керек да мен аралап. Ооба, экинчи окуя алдан дагы бирөө келген. Кыргызча тамган тааныбай келген. Кыргызстан да тааныбайт. Келип азыр ал дагы ушинтип карасак аял да. Адамдарга аралашып жүрсө, кемпирлердин бардыгы, аялдардын бардыгы баягы африканецтер көп да Куранды окуган, жаттагандар. Баягы окуй берип жатта бергендерди көргөмүн да. Ошентип ошолор менен жүрсө, ал кемпир дагы ушинтип немеге кирсе, мешитке кирсе, аялдардын бардыгы Куран окуйт экен, бул баягы окуй албайт экен да. Ал дагы ошентип таасир алып, кыргызчаны дагы кыргызча тамга тааныбаган аял, арабчаны үйрөнүп, бүгүнкү күндө Куранды көп жолу катым кылып калды да. Мен айтайын дегеним, бизге берилген ушундай мүмкүнчүлүктү ар бир шанста туура пайдаланып калышыбыз керек экен дейм. Болбосо көрдүңүз азыр 3-4 жыл келбей калдык эле, ким кандай болушун, ким кайсы жерде өтүп кетеби, бизге берилген ушундай ачык, жеңил болуп турган шанстар качанга чейин туруктуу болушу белгисиз экен да. Ошон үчүн ар бир бизге берилген, Алла Таала берген ушундай шансты убагында, ордунда пайдаланып калыш керек экен деп айтып кетет элем да. Аллах разы болсун. Чындыгында мындай пайдала турган негизи сөз болду. Аныгында завален ни'ма кадрын ни'ма бa'да завал деген хадис бар да. Чындыгында бир нерсенин кадыры өтүп кеткенден билинет. Бирок ол өкүнүч болот да. Мен бул жерден сиздин сөзүңүздөн бир пайда менен кайрылат элек. Бул биздин ата-энелер эң баалууларчы. Ден соолугу кыйналып ооруп калган маалда же өтүп кеткенден кийин өкүнүп умрага жөнөтпөпмүн, ажылыкка жөнөтпөпмүн дебестен, акча кетсе кетсин, жөнөтүңүздөр. Ибадатты кылып кетсин. Биз билет аз 30 000 долларга машина алып бергенден көрө, атасы бул жерге алып келип койгондор атасы көбүрөөк курсан болот атат. Эми азыр мен коркуп айтып атканым, бирөөлөр айтышы мүмкүн да, эми акча болсо жөнөтөт да болсо эмне депчи. Жөнөтүп аткан могул умрага кете турган чыгым 1300-дүн тегерегиндеги чыгым азыркы күндө көпчүлүк элде табылат. 8 000, 9 000, 10 000 долларлык машина айдап аткан адам 8 000 машина айдаган 6 000 машина айдаса кеңири алып келип жөнөтөт да. Же болбосо айлыкка иштеген адамдыкы деле азыркы оңой болуп калган, айына 11 000 сомдон төлөп деле келсе болот азырчы. Рассрочкалары бар. Ошонтип алып келсе да мүмкүнчүлүк бар. Илгери адамдар өмүр бою иштеп анан келген. Ушул бир жолу Кабаны көрүп койсом болду. 20 жыл, 30 жыл акчасын чогултуп тура. Азыр бир ай иштеп койгон айлыгына келген адамдар бар алдычы. Болбосо эң төмөн айлык иштегендер, мисалы айлыкка бир жылдыгына бөлүп койсо боло турган бар мисалычы. Тирилигинен ашырыпчы. Айтабыз, мүмкүнчүлүк пайдаланып кала бериш керек. Балким бул мүмкүнчүлүк кийинирээк болбой калышы мүмкүн да. Башыбыздан өттү. Ошондой эле болот да. Канча жыл, 2-3 жыл дем алдык мисалы келе албайчы. Аллах разы болсун. Бул чоң бир пайда болду сөздөрүңүздөн. Рахмат, Алла разы болсун сиздерге дагы. Кантип? Намаз болуп калды, намазга. Намазга азан айтылып калды. Насип калмаса намаздан кийин бурулайбыз. Азыр намазга кирели. Бул жактын соогун алабыз, экинчи жактын соогуна калып кетпейли.